сактоочу жайлар боюнча жана кең калдыктарда аткарылган калыбына келтирүү жумуштарына токтоло турган болсом, Россия Федерациясынын Росатом мамлекеттик корпорациясы тарабынан тандалып алынган подряддык мекеме Росрау радиоактивдүү калдыктар менен иштөө боюнча ишканасы жеке ишке ашырууда. Минкош шаарчасынын курулуш монтаждоо жумуштарынын биринчи этабы, башкача айтканда убактылуу имараттарды технологиялык жолдорду куруу, калдык сактоочу жайды тосмо менен тосуу иш-чаралары аткарылып, аягына чыгууда. Агенттиктин кызматкерлери тарабынан көзөмөлдөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Үчүн экологиялык реабилитациялоо эсеби боюнча Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Шекафтар шаарчасында уран өндүрүштүнөн калган аянтчаларды ремедиациялоо гранттык долбоору 2000 жылдан тартып ишке ашыруу башталган. Долбоордун бюджети 2 миллион 700 миң евро. Мунун алкагында убактылуу имараттарды технологиялык жолдорду куруу, калдык сактоочу жайды тосмо менен тосуу иш-чаралары аткарылып, кооптуу болгон номер 3, номер 6 кен калдыктарын шаарчадан сырткары коопсуз номер 4 кен калдыгына көчүрүлгөн. Кийинкиси Нарым областындагы Жумгал районундагы Минкуш шаарчасындагы уран өндүрүшүнөн калган аянтчаларды ремедиациялоо гранттык долбоору 20-жылга тартып ишке ашырылууда. Долбоордун бюджети 3 миллион евроны түзөт. Азыркы учурда уран өндүрүшүнөн калган номер 6 рудалык компаниясы кампасындагы жумуштар аяктап, өндүрүштүк тилкедеги имараттарды демонтаждоо боюнча жумуштар улантылууда. Мындан сырткары Майлушу шаарындагы аймагындагы уран өндүрүшүнө кабылган аянтчаларды айлана чөйрөгө тийгизген таасирин баалоо боюнча жумуштары жүргүзүлгөн жана техника экономикалык негиздемеси иштелип чыккан.